Саламатсыздар, урматтуу биздин каналдын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Биз буга чейин адат кылып келгендей коомдук ишмерлерди, мамлекеттик кызматкерлер жана ошондой эле кыргыз элине белгилүү инсандар менен маек куруп келгенбиз. Бүгүнкү берүүбүздүн коногу, бүгүнкү чыгарылышыбыздын ардактуу мейманы Аламүдүн районунун акими Анаркулов Бактыбек Кочкорович болмокчу. Саламатсызбы, Бактыбек агай? Бүгүн ушул маекке уруксаат берип, ушу бүгүн кабыл алганыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле ушул Чүй областындагы биздин Борбор калаага эң жакын райондордун бири, ушул Аламүдүн району. Бул сиздин райондо Ырдуудагы, Чырдуудагы ушундай көп маселелердин айланасында болуп келет. Ошол быйылкы жылдын эсебинен ушул 9 ай ичинде алгылыктуу жасалган иштериңиздерди күнгөйүн жана тескейи боюнча сүйлөп берсеңиз. Саламатсыздарбы? Негизи мынакей быйыл 9 айдын жыйынтыгын чыгардык. Мен келгениме мына 1 жылдан ашыгыраак убакыт болуп калды. Келген учурда эле элдер менен жерлерде ушу чогулуштарды өткөрүп, элдин ушу көйгөйлүү маселелерин жеринде көрүп, кайсы маселелер чечиш керек, кайсы маселелерди жергиликтүү бийлик чечсе болот, кайсы маселелер райондук деңгээлде чечсе болот, областтык мамиледе чечиле турган маселелер, кайсы маселелерди биз жогорку деңгээлде же болбосо министрлер кабинет менен өкмөт менен чече турган деп тактап алганбыз. Жылдын башында ар бир айыл өкмөттүн социалдык экономикалык өнүктүрүү программасын иштеп чыкканбыз. Өзүңүздөр билесиздер, Аламүдүн району чоң район. Төмөнкү зоналардын көпчүлүгү дыйканчылык менен шугулданышат. Жогорку зоналардын көпчүлүгү бизде ушул туристтик, экотуризм багытында көбүрөөк. Ишканалар бар, кичи жана орто ишканалар. Ошол ишканалардын баардыгын ишкерлер менен жолугушуп, сүйлөшүп, аларга дагы ушундай тапшырмаларды коюп, айыл өкмөттөргө ар бир ишкана боюнча тиешелүү структураларга ушундай тапшырмаларды берип, мурда түзүлүп келген ошолор менен болгон келишимдердин баарысын карап чыгып, жергиликтүү бюджетти кандай көтөрсөк болот. Жергиликтүү бюджетти көтөрмөйүн сайын ошол жергиликтүү бюджет акча түшпөсө, биз ошо жергиликтүү маанидеги проблемаларды чече албайбыз. Ошон үчүн баардык ишканаларды форма собственностуна карабастан баардыгын бир сайын инвентаризация кылдык. Бул боюнча өзүмдүн буйругумду чыгарып, комиссия түзүп, тиешелүү структура, бул налог, бул органдар, айыл өкмөт, биздин аппараттан, тиешелүү баардык компетенттүү адамдардан турган комиссия түзүлүп, жерлерде иштеп, ошону бир сайын инвентаризация кылып чыктык. Кудайга шүгүр, ал өзүнүн натыйжасын берип атат. Быйылкы жылына 9 айдын жыйынтыгы менен мамлекеттик бюджетти 100%дан ашык аткардык. Жергиликтүү бюджетти 9 айдын жыйынтыгы менен айтып атам, 125%, же болбосо былтыркы жылга салыштырмалуу 149 миллионго жергиликтүү бюджетти көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк болду. Ошол жергиликтүү бюджеттин эсебинен быйылкы жылы көп иштерди бүтүргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Билесиздер, бизде чындыгында акыркы убактарда чечилбей калган таза суу маселелери, мектеп маселелери, садик маселелери, ФАП маселелери көйгөйлүү болуп келген. Өзгөчө биздин төмөнкү зонада биздин кийинки ички миграция, сырткы миграциядан келген бул мынакей этникалык кыргыздар, Васильевка айыл өкмөтү бар, Октябрьский айыл өкмөтү бар. Чындыгында көйгөйлүү маселелер көп. Ошолорго биз мынакей өзүбүздүн бюджеттин эсебинен, республикалык бюджеттен, ошол эле учурда эл аралык донорлор менен иштеп, мына ошол ФАПтарды курганга, жолдорду оңдогонго, аларга техника, оборудование маселесин чечкенге мүмкүнчүлүк алдык. 9 айдын жыйынтыгы менен биз 14 километр, 16 километр жолдорду асфальттадык. Анын ичинен 70%га жакын жергиликтүү бюджеттен фонддор менен иштешип, ошолордун жардамы менен жолдорду асфальттадык.
Андан сырткары 20 километрден ашык жерге баягы Чорной аркы шагал менен тегиздеп шагал төктүрүп ошолорго жетише алдык. Көчөлөрдү жарыктандыруу маселесин чечтик. Бул деген Байттик айыл өкмөтүндө, Васильевка айыл өкмөтүндө, Лебединовка айыл өкмөтүндө, Октябрьский айыл өкмөтүндө иштер болду. Маевкада жасадык. Ошол 16 километрдин 70%дан ашык ошо жергиликтүү бюджеттен. Андан сырткары 12 9 айдын жыйынтыгында 12 скважина курдук. Мунун баардыгы, конечно, жаңы эмес. Ичинде мына 12-нин ичинде биз ошол эски скважиналарды реабилитация кылдык. Жаңы скважиналарды курдук. Бүгүнкү күндө мына Алам үйдүн айыл өкмөтү бүгүнкү күндө 100% таза суу менен камсыз болду. Жашоочулар. Нижний Аларчы айыл өкмөтүндө да ушундай проблемалар бар эле. Мен өзүм райондук фонддон 3 миллион акча бөлүп берип, буквально мына жакынкы күндөрү биз анын ачылышын кылабыз. Нижний Аларчы айыл өкмөтү да 100% суу менен камсыз болот. Кээ бирки массалык маалымат каражаттарында айтылып аткан бизде мына жогорку зонада бул деген Таш дөбө айыл өкмөтү, Байтик айыл өкмөтү, Кара Жыгач айыл өкмөтү, Таш Мойнок айыл өкмөтү жогорку зонада көптөн бери чындыгы суу маселеси проблема болуп келген. Жогорку зонага дагы бүгүнкү күндө тагыраак айтсам Таш дөбө айыл өкмөтүнө мына 2 скважинаны, 1 скважинаны ишке бердик. Экинчи скважинаны 10 миллион сом акча биз областтык өнүктүрүү фондунан алдык. Аны уже бүгүнкү күндө ошо иштер жүрүп атат. Скважинаны казып уже мына буквально мен ойлойм бир кийинки жумалардан аны ишке беребиз. Андан сырткары Арис проектчиси менен 2 айыл өкмөттө жакынкы мынакей кийинки жумаларда Кара Жыгач айыл өкмөтүндө почти 58 миллион сомдук проектини ишке беребиз. Ошондо Кара Жыгач айыл өкмөтү дагы суу менен камсыз болот. Таш Мойнок айыл өкмөтүндө дагы Арис аркылуу 63 миллион сомдук проект. Мунун 2 көчөнүкүн биз жаңы жылга чейин ишке беребиз. Бир көчөсүн эми жаңы жылдан кийин. Бирок мен ойлойм мынакей кийинки сезонго ошол 2 айыл өкмөттө дагы Кудай кааласа ушул таза суу маселеси чечилет. Байтик айыл өкмөтүндө дагы кээ бирки айтылып аткан маселе боюнча дагы бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат. Проекттер жазылып атат, фонддор менен иштешип атабыз. Мен ойлойм мынакей быйылкы жыл жайы менен эл арасында массалык маалымат каражаттарында айтылып аткан, көрсөтүлүп аткан проблемалар кийинки жылга Кудай кааласа точка коебуз. Бул боюнча мынакей баардык иштер жүргүзүлдү. Ал боюнча мынакей практически иштер жакында ишке берилет. Андан сырткары биздин бүгүнкү күндө мамлекеттик бюджетти дагы айтып атпаймынбы, мынакей 100% аткардык. 1 миллиард 320 миллион план болсо, 1 миллиард 320 миллионду мынакей бүгүнкү күндө 9 айдын жыйынтыгы менен аткарып атабыз. Көрсөткүчтөрдүн баардыгы, планда көрсөтүлгөндөрдүн баардыгын аткарып, ар планеркада экинчи күндөрү биз ушул айыл өкмөттөр менен тиешелүү структуралар менен иштешип, баардык ошол планда көрсөтүлгөн социал-экономикалык иш-чарасында көрсөтүлгөн баардык пункттарын биз жылдын жыйынтыгы менен мен ойлойм баардыгын 100% аткарабыз. Бул жанагы ошол ички миграция, сырткы миграция менен келип ушул жерде отурукташып калган жанагы биздин Тажикстандан келген кыргыз туугандардын дагы жер маселеси боюнча ушул сиздин райондо көбүрөөк сөз болгон эле да. Ошолордун маселеси кандай болду? Эми бул мындай да. Негизинен бул эң көйгөйлүү маселелердин бириси. Бизде мына урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич мына жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алып, ошо баягы мыйзамсыз басып алган жерлерди мыйзамдаштыруу боюнча мына амнистияга кол койду. Ал боюнча мыйзам чыкты, ал боюнча өзүнүн жобосу чыкты. Биз мына ошол жобо чыккандан кийин эле комиссия түзүлгөн райондук деңгээлде. Ал комиссия ошондон бери иштеп атат. Бул чындыгында аябай оор маселе. 10 миңден ашык адам, 8 миңден ашык гектар жер мыйзамсыз басып алынган. Ошолорду мыйзамдаштыруу боюнча биз уже 3-чү комиссиянын отуруму болду. Муну биз баардыгын этабы менен биз өткөрүп атабыз. Ар жуманын 4-күнү
райондук комиссиянын отуруму болот. Васильевка айыл өкмөтүндө ошол амнистия боюнча уже биз списокто илгенбиз. 11 ноябрда мунун өзүнүн положениясы боюнча 1 айлык сайттарда туруш керек. Алар баардык реклама элдер баары өзүн такташ керек да. Ал боюнча мынакей Васильевка айыл өкмөтүнүкү бүткөн. Ал бизде эң дагы бир оордоп аткан айыл өкмөт бул Ленинский айыл өкмөтүнүн Акжар конушу, Нуркожо конушу. Мына жайым менен мынакей былтырда мен келгенден баштап мына митинг болуп келген. Алар боюнча дагы топосъемкалары бүткөн. Архитектуралык анча мынча жумуштары калды. Аны дагы мынакей жакынкы күндөрү ошол райондук комиссия карайт. Чындыгында проблема көп. Биз аны эми комиссиядагы эми жумуш көптүгүнө байланыштуу комиссиядагы суббота базар деп иштеп атышат. Биз списоктун баардыгын элден арыздарды алганбыз. Эми билесиздер, элдин ичинде ар кандай түшүнбөстүктөр бар. Бизге келет, бербей атасыздар деп. Биз аны дагы так, дана, мыйзам чегинде карабасак, аны эртеңки күнү чтобы последствиясы болбой турган кылып элге что бериши керек. Ал боюнча иш жүрүп атат, бирок чындыгында аябай убакытты талап кыла турган жумуш. Бул эми бир эле төмөнкү зона эмес, жогорку зонада дагы бар мындай маселелер. Эми ошол биздин жоого туура келген контурлардын баарысын комиссиону карап, эгер мыйзамга туура келсе, биз алардын баарысын колдоруна ошо тиешелүү кагаздарын беребиз. Ага убакыт керек. Дагы бир суроо, быйыл мына эгемендүүлүгүбүздүн 31 жылдыгына карата биздин майрам ошол эгемендүүлүк күнү дагы сиздин аймакта өттү. Ошол жерде дагы кээ бир адамдардын ичинде мындай өйдө төмөн сөздөр болду. Жерди казышты, тоого мындай экология ушундай болду. Ал жерге кийим чөбөспөйт дегендей нерселерге чейин айтылды да. Ушул жакка да бир комментарий бере аласызбы? Эми бизде мынакей Байтиктин 200 жылдыгы, бул да биздин бешенебиз. Мени Батырдын 200 жылдыгы анан 31 декабрь, 31 август эгемендүүлүк. Да, эми мына көрдүңүздөр. Акыркы жылдары ушундай биздин Кыргызстан эле эмес, мынакей чет өлкөдөн келген канча туристтерге биз ошол жерге кыргызыбыздын накта каада салтын көргөзгөнгө, кыргызыбыздын ынтымак экенин көргөзгөнгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Туура ал жерде сахна курулду, ал жерге навес курулду, флагшток коюлду. Эртеңки күнү биздин ушу келген чет өлкөлүк меймандар да Кыргызстандын өзүбүздүн ичибизде дагы ошол жерге бар эс ала турган бир комплекс болуп калды. Эми ал баягы жердин кыртышы бузулган деген сөзгө ал жердин баардыгын экологиялык нормаларды кармап, жердин кыртышына ушунчалык кыянатты кылбастан баардыгы ушул норма менен жасалды. Биз кайрадан барып ошол жерде мына 31 күнү иш чара өткөн болсо, бир күнү биз ошол күнү тойдун эртеси область боюнча бар ошол жерде Аламылды району областтын аппараты ошол жерде субботник өткөрдүк. Ошол жерде калып кеткен баардык мусорларды эртеси күнү мына 2 күн мусул тазалап, кайрадан мурунку калыбына кайрадан келтирдик. Ал жерде естественно мына коюлган сахна деле ал жерде капиталдык курум болгон жок. Ал жердин баардыгы ошол жердин кыртышына дагы зыян тийбей турган бир ушундай сооружение болду. Ал эл үчүн мынакей ошо Арашан айыл өкмөтү үчүн калтыра алат бир жакшы сахна болуп калды. Эртеңки күнү райондук деңгээлде өтөбү, айыл өкмөттүк деңгээлде өтөбү, областтык деңгээлде, республикалык деңгээлде өтөбү, кандай иш чара болбосун мына ошол жерге барып өткөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ал жерде калды, аны эч ким алып кеткен жок. Кудай кааласа мен ойлойм эртеңки күнү биздин бир тоже достопримечательностьтун бириси болуп калды. Көрдүңүздөр, 31 метрлик флагшток болду. 31 километрден мынакей ат чабуу оюндары болду, жаат май, күрөш. Мына элдерибиз келип ошол жерде көп баардык келген элдердин баары ыраазы болуп кетти. Жогорку деңгээлде мынакей президентибиз баш болгон министрлер кабинети, депутаттар, жөнөкөй эле элдер мынакей бир күн келип ошол жерде жакшы бир эс алып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бизде Кыргызстанда азыр акыркы убакта бизде социалдык сеттер да
маалымат көбүрөөк баягы элге сиңимдүү болуп келет, элге тез жете турган. Ошонун ичинде дагы биздин президентибиз дагы ушул социалдык сетти колдонот. Тагыраагы Facebook баракчасында көбүрөөк отурат. Анан ошол Facebook'та дагы сизге дагы бир өйдө төмөн бир сындар болуп калат. Ошондо мындай өзүңүзгө кандай реакция болот? Кээ бир жерде мындай чын болобу, жалган болобу, ушундай маалыматтар чыкканда ушул губернатор Facebook'та отурат, президент өзү отурат Facebook'та. Ушундай да бир акыбалдар кандай болот? Эми мындай да. Биз эми ошол мен мына Жалал Абад областында 7 жылдан ашык мамлекеттик кызмат иштедим. 25 жылга чейин жакын өндүрүштө жүрдүм. Биз ошондой оор район экенин билип, ошого макул болуп келгенбиз. Facebook'та болобу, массалык маалымат каражаттарында болобу, эгер реалдуу сын пикир болсо, анын бардыгын биз туура кабыл алабыз. Ошол айтылып аткан адамдар дагы кээде мынакей ошо Facebook баракчасында кээ ушул эфирде берип аткандар да ушул реалдуу нерсени карап койсо жакшы болмок да. Бездейство деген бүгүнкү күндө мен эле эмес. Биздин республика боюнча 40тан ашык район болсо, бир дагы аким барып алып ошо кабинетте отурайын, ошол жерге барып эптеп убакыт өткөрөйүн деген аким жок. Бардыгы мынакей түндүктөн түштүккө келгени дагы, түштүктөн түндүккө келгени дагы ошол районуна барган жерин уят болбойн, ошол жерге иштеп берейин деп келген акимдер. Мен деле ошонун бир катарындамын. Хотя Аламүдүн району башка райондорго салыштырмалуу оор райондордун бириси. Саясий район, проблемасы көп район. Мына Кудай кааласа, мен аны иш жүзүндө көрсөтөм. Ага менин оюмда жетет, акылда жетет, опыт да бар. Эгер ошондой кызыккандар болсо, мага келсин. Чакырса мен деле барам. Любойна. Оппозиция болсо оппозициясына барам. Позициясы болсо позициясына. Мени жактырабы, жактырбайбы? Эгер чакырсын, мен ошол жерге бардык суроолоруна жооп бергенге мен даярмын. Эгер мен кылбасам, анда мен айтат элем, туура кылган жокмун депчи. Эми кылып аткан кээ бир иштерди эл да билип коюш керек. Билип коюш керек. Эми биз конечно, аябай эле мындай Facebook'та башкаларга чыгып эле мен моундай кылып атам дегенден аласмын. Бирок практически бүгүнкү күндө кылынып аткан иштер көп. Ага мынакей биздин президентибиз баш болуп, кабинет министрдин аппараты баш болуп күндө бизден сурап атат. Биз да ошого мынакей аракет кылып иштеп атабыз. Кылынбаган иштер да көп. Кемчиликтер да көп. Мен аны туура неме кылыш керек. Но ага биз бүгүнкү күндө ушунча жылдан бери кылынбаган иштерди бир жылда, 2 жылда бүтүрүш кыйын да, туурабы? Кудай кааласа, мамлекет тынч болуп турса, стабилдүүлүк болсо, мына бүгүнкү күндө бардыгында стимул болуп атат. Айлыктар көтөрүлдү. Мына канча жылдан бери көтөрүлбөгөн биздин мынакей аппараттын кызматкерлеринин айлыгы көтөрүлдү. Мен мамлекеттик кызматта канча жылдан бери жүрсөм, айлык көтөрүлгөн эмес. Действительно, пенсия көтөрүлөт эле. Анда да 200 сом, 300 сом кошулуп. Бардык структураларда бүгүнкү күндө айлык көтөрүлдү. Стимул болду. Мугалимдердин айлыгы көтөрүлдү, врачтардыкы көтөрүлдү, органдыкы көтөрүлүп атат. Негизи эле мына өндүрүштө жүргөндөрдүн бардык мамлекеттик кызматтардын бардыгынын айлыгы көтөрүлүп атат. Ошонун ичинде биздин аппараттын дагы айлыгы көтөрүлдү. Бүгүнкү күндө буларда дагы айлык көтөрүлгөндөн кийин жоопкерчилик, конечно, жогору болуп атат. Ишке болгон ынтызарлык. Мурдалары мынакей бизде вакансия болчу эле. Келбейт эле биз мамлекеттик кызматка жаштар келбейт болчу. А бүгүнкү күндө азыр вакансия жок. Жаштар мына бүгүнкү күндө, значит, мамлекеттик кызматта деле мындай айлык алса болот экен, жашаса болот экен, иштесе болот экен деген жакшы бир аларга бир импульс бердик. Мүмкүнчүлүк бердик. Мына бүгүнкү күндө ошонун натыйжасын көрүп атабыз. Аны чувствуем. Эртеден кечке чейин мынакей келген арыз каттар, иш көп. Бир күндө жок дегенде мына 50-60 арыз түшөт. Бул жер боюнча, башка боюнча. Кыргызстанда баягы Нарын болобу, Көлбү, түндүк, түштүк тараптарда болобу, ушул борбордон алысыраак жактарда баягы эл өз маселесин өзү чечип, кээ бир жерде чын айтканда акимдерин тааныбаган деле айылдар бар.
Себеби алар баягы жер иштетип, малы менен өтө эле зарыл жумуш болбосо мындай администрацияга каттабаган деле айылдар бар экен, биз көрүп жүрөбүз. Алардан айырмаланып, сиздин аймак мындай орусча айтканда городскойлордун, шаардыктардын, закончүлдөрдүн ортосундасыз да. Анан ушул кыска убакыттын ичинде ушул жака ротация болуп келгенде ушул жерден кандай кыйынчылык, мындай эмне оорураак эмнени байкадыңыз? Эми чындыгын айтканда Жалал Абадка салыштырып болбойт. Чүйдүн өзгөчө аламын. Бул жерде аябай мындай элдер саясатташып кетти да. Анан өзгөчө мынакей ушу жер маселесине келгенде аябай чындыгында оор. Жерлерди басып алган, шаардын ичинде жер сурагандар, кыскасы өзгөчө ушу жер маселесине келгенде аябай оор экен. Бир күндө жок дегенде 50 адам келет. Митинг болот, митингге чыгышат. Шаарга жакын экен, мага келет, менден чыгып алып өкмөткө барат дегендей, областка чыгат. Аябай саясатташып кеткен. Баардыгы эле дай да. Мен мамлекетке берейин, мен кылып коеюн деген адам жок. Баардыгы эле мага бер. Мен давай сен акимсиң, мага чечип бер деп. Жер бересиң дейт, башка маселелер. Үй бүлөлүк кээде ушундай проблемалар болуп калса акимге келет. Чындыгында бул жерде иштеш аябай оор, аны моюнга алыш керек. Однако мына эл менен иштешип атат. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл мынакей өзгөчө мына июльдан кийин бир сыра мынакей скотторду эми кээ бир айылдарда бир эмес 3-4 жолу скотко барышка туура келип атты. Эми көбөйлүү маселелер болуп көтөрүлгөндө жеринде бар алар менен чүндүрүү иштерин жүргүзүп. Түшүнгөндөр деле көп. Элдин ичинде жакшылары да көп. Барсаң түшүнүп атат. Айтып атабыз, чыдагыла. Баардыгын мыйзам чегинде бүтүрүп беребиз. Мыйзам чегинде, мыйзамдан бир шаг алдыга, аркага кетпейбиз. Түшүнүп аткандар бар. Барган сайын мынакей ошо митингге чыккандар деле алардын саны азая баштады. Мен ойлойм, мынакей амнистияны бүтүргөндөн кийин буйруса көп маселелер чечилип калат. Ошол эле учурда мынакей ошо бир эле участканы 2 адам токтом чыгартып алгандар бар. Фиктивный токтом чыгартып алгандар бар. Бирөөсү жерди алып кеткен, Россияга кетсе фундамент куюп алгандар бар. Ошол эле учурда бирөөлөрдүн үлүш жерлерине бирөөлөр үй салып алгандар бар. Баардыгы проблема. Үйүшү бар жерлер мен алып бер дейт жерди. Жер алып алгандар барып, мени мыйзамдаштырып бересиң дейт. Мына ошо положенияда мынакей 2 жылдын ичинде деген, ошо 2 жылдын ичинде ошо баягы таза эмес соттошкондор болсо, 2 жылдын ичинде акмат болсо акмат, ташмат болсо ташмат, соттон чечим чыгарса биз ошого мыйзамдаштырып, колуна документти беребиз. Ага чейин кимдики таза болсо, ошо тазаларга биз колуна документтерди бере баштайбыз. Экинчи дагы бир ушул мынакей мыйзамсыз конуштар боюнча да алардын бүгүнкү күндө практически айыл өкмөттүн балансында отура элек. Отурбагандан кийин айыл өкмөттүн бюджетине бир тиын акча жумшайдай албайт. Себеби алардын баардыгын билесиздер да, бир айыл өкмөттүн карамагында жок. Ошол эле учурда мына ошол жерге дагы жол маселеси, свет маселелери мынакей келип атат. Өзгөчө кичине күн суук болгондон бери ушундай маселелер көбөйүп атат. Мында ушул суроону сурайын дедим эле да, мына биз азыр кыш кирип келди, мына уже босогодо турат. Анан ар бир райондо жанагыдай көмүр менен камсыздоо бир баага коюп, ушундай стабилдештирип, бул жерден алат, тигил жерден алат деген ар кандай бир складдарды белгилеп атат да. Бул Аламидин районунда кандай азыр ушул боюнча? Бизде негизи ушул көмүр саткан отун базаларда мындай 28 точкабыз бар. 28 точка. Мектептер, садиктер, уже сентябрга биз баардыгын 100% көмүр менен камсыз кылдык. Частный секторлор бүгүнкү күндө бир 60 тоннадан ашык көмүр калды азыр. Однако көмүрдүн запастары да бар. Ал боюнча биз мониторинг жүргүзүп, айыл өкмөттөр менен, налоговый, биздин тиешелүү антимонополия менен чоң рейдтер чыгарып атабыз, что басын кымбаттатып жүрбесин депчи. Бүгүнкү күндө 4000-4200 сомдон, тем более ГП Кыргыз көмүрдүн да көмүрлөрү келип калды бүгүнкү күндө.
өзүбүз да чоң бир эгер керек болуп калса деп 3 көмүр базасын ачканбыз. Но пока необходимость жок. Эгерде керек болгон болсо, аларга дагы көмүрдү түшүргөнгө бизде шарт бар. А так шаарга жакын болгон үчүн биздин мына объезднойдо, Нижний Аларчада, Аркы-Маевкада, жогорку зонада дагы көмүр саткан биздин точкалар бар. Элдер ошол жерден алып атат, частный секторлор. Баасы боюнча чындыгында биз регулировка, эми күндө регулировка кыла албасак да, жумасына бир жолу чыгып, анын боюнча контролдоп атабыз. Айыл өкмөттөргө тапшырмалар берилген. Кагаз түрүндө дагы, буйрук түрүндө дагы, ОЗЭК дагы ар планеркада мен алардан сурап турам. Бул күндө ошондой маселе болду, аны көтөрдүк. Мен ойлойм, көмүр боюнча маселе болбойт. Андан сырткары бизде мынакей лоозулар бар. Инвалиддер, көзү көрбөгөн, кулак укпаган, ветерандар бар. Алар боюнча айыл өкмөттөрдүн бюджетинен акча бөлдүрүп 1 тоннадан көмүр бердирдик. Андан сырткары азыр фонддор менен иштешип атабыз. АСАФА фонд менен буквально бүгүн мен списогун берип бердим. Ойлойм, алардан да ошол биздеги райондо канча инвалид болсо, ошолордон көмүр маселесин, продукты маселесин суранып атабыз. Алар дагы макул болушкан. Жакын күндөрү биз алардан да жардам алып, ошол көмүр эмне керек болсо, алардын баарын адресованный бергенге Кудай кааласа мүмкүнчүлүк берилет. Сизге түз эфирден суроо келип атат. Көкжар айылында Алапбаев көчөсүндө бала бакча качан бүтөт дейт. 10 жылдан бери салынып жатат. Айтып койгулачы дейт. Көкжар айылындагы Алапбаев көчөсүндөгү садикти мен жакшы билем. Ал чындыгында Долгострой көп жылдан бери бүтпөй атат. Мен бул боюнча Гостройго дагы кат бергем. Мен ойлойм, ушу кийинки жылдын бюджетине киргизишке аракет кылабыз. Муну бул боюнча областтан дагы, областка дагы айрылганбыз, Гостройго дагы айрылдык. Андай садиктерден бизде 2 садик бар. Бирөө Каражыгачта, бирөөсү ошол Көкжарда. Бул эми көп жылдан бери бирөөсүнүкү подрядчик кайтыш болуп кетип, ошол боюнча суд эми подрядчик акча которулуп калган, бирок подрядчик өтүп кеткен. Ошол боюнча бүгүнкү күндө туруп калган да. Эми аны ушул судебный порядкке чечиш керек аны. Ал боюнча биз кайрылуу кылганбыз. Ал боюнча Госстрой бизге жардам бериш керек. Дагы бир суроо, Лебединовка өкмөтүнө караштуу биримдик Кут жаңы конушундагы мектеп, бала бакча маселеси качан чечилет? Биримдик Кут боюнча мына кечээ эле сүйлөшкөнбүз, ошолордун өкүлдөрү келген. Биримдик Куттун бүгүнкү күндө 1 гектар, почти 2 гектарга жакын жерин алганбыз. Аны быйыл мынакей Карманбек Садыкович Самаковдун жери. Ал киши өткөрүп берди. Тиешелүү аркы банктарга залог коюп койгон экен, анын баардыгын төлөп, документально алганбыз через прокуратура. Проектилердин баарысын даярдап койгонбуз. 280 орундук садик, 750 орундук мектеп. Чындыгында 750 орундук мектепке бүгүнкү күндө биздин бюджеттен акча ал, эми чоң суммада акча болот экен. Ага мүмкүнчүлүк болбой атат. Бирок биз донорлор менен, фонддор менен сүйлөшүп атабыз. Ушу аракет кылып атабыз. Кайсы ушу донор чыгып калса, мен ошол жака эме кылалы деп, сунуштайлы деп. Пока чындыгы чыга элек, но однако мына жакында Катар мамлекетинен, Саудовская Аравиядан губернатор болуп чоң иш-чараларына катышып аттык. Эгер ошол жактан болуп калса, биз кылып беребиз. Но однако садик маселеси боюнча чындыгы 280 ордук садик, аны же бюджеттен, же болсо фонддордон аны кылганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Себеби кечээ күнү эле мына силер үчүн маалымат, өзүңөр да катышып келдиңер. Васильевкада 240 орундук мектептин капсуласын салдык. Жакында Константиновка, Ленинский айыл өкмөтүнө тоже чоң мектеп. Анын да ушу Катар мамлекетинен суранганбыз, буквально уже одобрение уже ушул айдын этегине чейин келип калат деп атат. Ал анан Аларча мраморный айыл өкмөтүндө, Аларча айыл өкмөтүндө дагы бир мектепти куралы атат. Бул ушу 3 мектепти жакын күндөрдө баштап алсак, Катар мамлекетинен ушул биримдик Куттун проблемасын чечүү керек. Чындыгы бул проблема. Бирок кечээ күнү мына элдер кайрылышкан, ошол жерде жол маселеси, балдар баягы жамыр жааганда көлчүк болуп ожоо болуп атат деп. Мен кечээ эле буквально айыл өкмөткө табыштадым.
ошол жерге барып канча машина болсо да шабалып төгүп грейдерлеп ошто элге условия түзүп бердик. Быйыл мына Лебединовка именно ошо биримди кут үчүн деп биз 4 автобус алынган, жаңы автобус. Ошонун балдарды кайта шаарга келип кетишине шарт түзүлдү. Ошол бир автобусту маршрутту мына ошол биримди кутка байлап бергенбиз. Бүгүнкү күндө ошол Лебединовканын жаңы автобустары бүгүнкү күндө балдарды мектепке, садикке ташып атат. Бул эми убактылуу нерселер.